Судьялар мыйзамды негизинде көз карандысыз чечим кабыл алышы керек. Бирок бул алардын жоопкерчилиги жок дегенди билдирбейт. Эгер судьянын аракетине же аракетсиздигине байланыштуу суроолор жаралса, аны ким жана кандай тартипте карайт? Бүгүн биз Судьялар кеңешинин тартип комиссиясынын ишмердүүлүгү туурасында айтып беребиз. Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин тартип комиссиясы судьялардын тартиптик жоопкерчилигине байланышкан маселелерди караган туруктуу орган. Бирок анын милдети судьяларды жоопкерчиликке тартуу менен гана чектелбейт. Комиссия ошол эле учурда судьяларды негизсиз дооматтардан коргоп, алардын көз карандысыздыгын камсыз кылууга да кызмат кылат. Тартип комиссиясы ошо судьялардын жоопкерчилигин эле кароо менен чектелбейт. Ошол эле учурда тартип комиссиясы ошо соттордун көз карансыздыгын жана кесиптик аброюн негизсиз айыптоолордон коргоону да камсыз кылат. Комиссияга ким кайрыла алат жана кайрылуу кандай тартипте кабыл алынат? Тартип комиссиясына кимдер кайрылат? Жарандар жана юридикалык жактар. Алар арыз түрүндө кайрылат. Ошондой эле мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары жана алардын кызматтык адамдары кайрылат. Алар да арыз түрүндө кайрылышат. Ошондой эле соттордун төрагалары кайрылууга укуктуу. Жогорку соттун төрагасы, областной соттун төрагалары жана райондук соттордун төрагалары кайрылат. Ал эми судьяларды жазык жоопкерчиликке тартуу жөнүндө анда ыйгарым укук башкы прокурорго гана берилген. Бирок айрым учурларда көп арыздар ушу жана жарандар, юридикалык жактар судьяларды ушундай жазык жоопкерчиликке тартып бергиле деген арыздар көп түшөт да. Ошон үчүн ал арыздар каралбай биз кайтарып беребиз. Анткени жана мыйзамдын талаптарына, жоболоруна жооп бербейт. Анан көп учурда дагы кандай маселе менен кайрылат жарандар? Сот актыларына жазышат. Сот актылары менен макул эмеспиз. Ошол сот актыларын бизге кайта карап бергиле. Момдай жерлерин оңдоп бергиле деп. Ал да биздин соттор кеңешинин, анын ичинде тартип комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирбейт. Ал кириши да мүмкүн эмес, болбош керек ал. Анын өзүнүн тартиби бар. Эгерде сот биринчи инстанциянын соттун чечими менен макул эмес болсо, анда апелляциялык даттануу менен экинчи инстанция сотуна кайрылыш керек. Экинчи инстанциянын да чечими менен макул эмес болсо, анда кассациялык инстанцияга кайрылыш керек. Ал эми кассациялык инстанциянын чечими акыркы ал даттанууга жатпайт. Аны эми муну арыздарды көбүнчө ошол жарандардын өкүлдөрү кайрылат да. Мен ойлойм, алар сөзсүз түрдө эле билет бул тартибин. Но ошого карабастан эмнегедир убактысын, каражатын кетирип, ушу тартип комиссиясына кайрылышат. Анан кийин тартип комиссиясы албетте андай кайрылууларды биз кайтарып беребиз. Анан ушул мына президенттин жолугушууларында көп ушундай эмелер болду. Биздин арыздарыбызды карабай, биздин даттанууларыбызды канааттандыруудан баш тартып атат деп. Ошон үчүн баш тартып атат же болбосо кайтарып атат дегендин айырмасы бар да. Биз баш тартпайбыз, биз кайтарып атабыз. Кайтарып атканда ал биздин жообубузда жөн эле биз кайтарабыз дебейбиз. Биз ал жерде мыйзамдардын талаптарын, жоболорун, жолун түшүндүрүп кайтарабыз. Сиз биздин укугубуз жок. Мындай тартипте кайрылсаңыз болот. Же болбосо кайрылууңуз дагы башка мыйзам талаптары бар да. Например, машинкага басылган кол жазма жүзүндө берилиш керек. Арыз жазып аткан адам өзүнүн аты жөнүн жазыш керек. Албетте арызга кол коюш керек. Ошондой эле кайсы судьяны жоопко тартыш керек. Ошол маселелер көрсөтүлүш керек. Андан тышкары арызда мындай жаман уятсыз сөздөр, адамды коркутуу, мындай талаптар коюлбаш керек. Ал учурда да биз возврат кылабыз. Аны да түшүндүрүп айтып беребиз. Болбой эле, эгерде муну быйылкы жылдын эле эсебин алсак, январдан 15-июлга чейин бизге 520 арыз түштү. Анын где-то 400-ün биз кайтардык. Жана мен жогоруда айтып кеткен мүчүлүштөрдүн кесепетинен. Көбүнчө сот актыларына кайрылышат. Биз аяка кийлигише албай, жана башында айттым го, андай укук жок бизде. Андан кийин кээде мындай деп кайрылышат. Мынакей биринчи инстанциянын жана экинчи инстанциянын чечимдерин жогорку сот бузуп, өзү жаңы чечим кабыл алды. Же болбосо жаңы кароого жиберди.
значит биринчи экинчи станциялар мыйзамды бузган экен, ошон үчүн жоопко тарткыла деп. Ал эми бизде мыйзамдарда башкы мыйзамыбызда да жазылган сот актысын жокко чыгаруу ал судьяны жоопкерчиликке тартууга негиз болуп эсептелбейт. На то и существует биринчи, экинчи инстанция, үчүнчү инстанция мүчүлүктөрдү кетирип койсо, алар оңдоп өздөрү жаңы чечим кабыл алып коет же жаңы кароого жиберет. Кээ бир маселелер аныкталбай эметилбей калган экен, ошолорду дагы бир сере карап иликтегиле деген эме менен. Көп учурларда жарандардан, юридика жактардан дагы момундай арыздар түшөт да, ошо каралып аткан иш боюнча кийлигишүүнү суранган. Ушул судьяга айтып коюңуздар, анан кийин момундай биздин өтүнүчтөрдү карап койсун, анан кийин бул тарапты сурабасын, тиги тарапты чыгарсын деп ушундай бир эмелер менен байрылышат да. Бирок ал да биздин ыйгарым укуктарга кирбейт. Ал биздин башкы мыйзамыбыздын 95 беренесинде жазылган. Судьялардын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүгө тыюу салынат. Кийлигишкен жактар жазык жоопкерчиликке тартылат деп. Биз ошону да түшүндүрүп, ар бир эмеде бир 5-6-ны ошентип кайтарабыз. Бирок авосыны там дагы эле ошондой эмелерден кайрыла беришет. Ал туура эмес, биз андайды карабайбыз. Андай укугубуз жок антип кийлигишүүгө. Жоопко тартылабыз эгерде антип кийлигише турган болсо. Анан кийин көбүнчө ушу жана мен айтып бердим, оскорбительного характера арыздар да көп түшөт. Аларды да биз кайтарабыз, анткени мыйзамда да эметилген андай арыздар каралбайт деп. Анонимныйлар каралбайт. Көп учурда өзүнүн аты жөнүн жазбайт, арызга кол койбойт же жалпы эле жазып коет, мына сотто ушундай эмелер болуп атат. А биз целым ал сотту жоопко тарта албайбыз да, бизге конкретно ар бир судьянын фамилиясын, аты жөнүн жазыш керек. И кыскача жана сүрөттөп бериш керек. Кандай тартиптик бузууларды кетирип атат судья. И ал жөнүндө дагы далилдери болсо аны тиркеш керек. Вот ошол учурларда биз анда уже арызды кайтарууга негиздер жок болсо кабыл алабыз. Кайрылуу келип түшкөндөн кийин алгач анын мыйзам талаптарына шайкештиги кылдат текшерилет. Эгер документтери талаптарга жооп берсе, комиссиянын мүчөсү кызматтык иликтөө жүргүзөт. Бул учурда сот ишинин материалдары изилденип, кошумча документтер суралышы мүмкүн. Судьянын жана башка адамдардын түшүндүрмөлөрү алынат. Кызматтык иликтөө мыйзам боюнча 30 календардык күндүн ичинде жүргүзүлөт. Тартип комиссиянын төрагасы менен ар бир тартип комиссиянын мүчөлөрүнө бөлүштүрүп берет арыздарды. И ал 30 күндүн ичинде дыкааттык менен объективдүү ар тараптуу изилдеп 30 күндүн ичинде тартип комиссиянын кароосуна чыгарат. Анан тартип комиссиясы өзүнүн отурумунда ал ачык өтөт. Бир эле учурларда жабык каралат. Эгерде ошо тартиптик жоопкерчилиги каралып аткан судья арызы менен кайрылса, муну жабык отурумда карап бергиле десе, анда биз жабык отурумда карашыбыз керек. Комиссиянын жыйындары негизинен ачык өткөрүлөт. Бирок судьянын өтүнүчү болсо, материалдар жабык тартипте каралышы мүмкүн. Жыйында кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы угулуп, арыз ээсинин, судьянын жана зарыл болсо башка адамдардын түшүндүрмөлөрү каралат. Талкуудан кийин комиссия көпчүлүк добуш менен корутунду кабыл алат. Аны судьялар кеңешине жөнөтөт. Тартип комиссияда өзүнүн корутундусун 30 күндөн кечиктирбей кабыл алыш керек. Же жоопко тартыш керек деген корутундуга чыгат. Тартиптик жоопкерчиликке тартууга негиз жок, ошон үчүн тартип жоопкерчиликке тартпаш керек деген корутунду кабыл алат. Жана ошондой эле этика нормаларын өдөнө бузгандыгы аныкталган учурларда анда судьяны мөөнөтүнөн мурда ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө корутунду менен соттор кеңешине чыгабыз. Ал жерге жана тартип комиссиясынын материалдары толугу менен өткөрүлүп берет. Анан тартип комиссиянын отурумунда 3/2 бөлүгү кем эмес составда каралып, анан ошол жерде биздин корутунду же колдонуп алынат, же болбосо андан баш тартуу. Ушундай чечимге, акыркы чечимди соттор кеңеши чыгарат. Тартиптик жаза дайындоодо укук бузуунун оордугу, анын кесепеттери, судьянын күнөөсүнүн даражасы жана башка жагдайлар комплекстүү түрдө бааланат. Тартип комиссиясы судьялар кеңешине өзүнүн корутундусун гана жөнөтөт. Анда 3 вариант болушу мүмкүн. Эскертүү,
алдын ала эскертүү, сөгүш жана ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө. Анан биздин бул чечимдер сөзсүз түрдө соттор кеңешинин сайтында жарыяланат. Мындай купуя эмеси жок да. Ошон үчүн бул эмне жөнүндө айтат? Бул биз ачык айкын, эч жашыруун жок. Эгерде действительно ушундай бир жагдайлар өтүп атса, биз өз арабызда тазалаганга аракет кылып атабыз. Тартип комиссиясы бул жөн гана жоопкерчилик чараларын колдонгон орган эмес. Ал судьялардын мыйзамды так сактоосуна көзөмөл жүргүзүү менен бирге алардын көз карандысыздыгын жана кесиптик аброюн коргоону да камсыз кылат. Дал ушундай механизмдер аркылуу сот системасында мыйзамдуулук, жоопкерчилик жана коомдун ишеними бекемделет. Ал эми кабыл алынган тартиптик чечимдер тууралуу маалымат судьялар кеңешинин расмий сайтына жарыяланып, сот тутумунун ачыктыгын жана коомдун ишенимин чыңдоого өбөлгө түзөт. Эсен аман болуңуздар.